Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Assalamu alaikum, hormаттуу момун мусулман бир туугандарым. Баарыңыздардын Кудай таалам тутуп аткан орозоңуздарды кабыл кылсын, кылган ибадаттарыңыздарды кабыл кылсын. Ошондой эле үй бүлөңүздөргө, иштериңиздерге, жумуштарыңыздардын баарына Кудай таалам берекесин берсин. Албетте, Рамазан айынын эң акыркы күндөрүндө жашап атабыз. Кудай таалам насип кылып мынеке орозо кармашты насип кылып баарыбыз менен Кудай таалам ушул жакшы күндөрдү насип кылганда шүгүрлөрдү айталы. Акыркы 10 күндүгүндө Кудай буйрса Кадыр түнгө келип калдык. Урматтуу бир тууганым, силер менен бүгүн Кадыр түн боюнча сүйлөшүүнү, Кадыр түн темасында сүйлөшүүнү чечтик. Кур'ан-ы Каримде келген Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Inna enzelnahu fi leyletil qadr. Albatta Qadr tün jönündө бүгүн сөз кылалы. Эми урматтуу бир тууганым, бул жаратылышта, негизи эле бул жашоодо бир эки аябай маанилүү бир маселе бар экен. Анын биринчиси бул инсандын жаратылышы. Инсандын жаралуусу бул эң чоң маанилүү биринчи маселе. Андан экинчиси эле Кур'андын түшүрүлүшү. Бул экинчи бир чоң маселе болуп эсептелет экен. Албетте Кур'андын түшүрүлүшү бул Аллах Таала инсанды өзү менен болгон мухатап, мындайча айтканда өзү менен сүйлөшүүгө чакыргандык бул Кур'андын түшүрүлүшү менен гана болуп отурат. Кадыр түн бул эмне болгон түн? Кадыр түн мындайча айтканда Кадар түнү, же болбосо кыргызча тагдыр түнү десек дагы жакшыраак түшүнөт экенбиз. Себеби Иса алейхисаламдан баштап пайгамбарыбызга чейинки ошол Кадыр түн күнүнө чейинки асмандан келүүчү бир мындайча айтканда мессаж, билдирүү, баян кылуу Аллах Тааланын адамдар менен болгон сүйлөөсү токтоп калган. Иса пайгамбардан пайгамбарыбызга чейинки аралыктагы балким 500 жылдык аралыкта Аллах Тааладан келген бул мессаж токтоп калган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошол Кадыр түндө 40 жашка толгондогу эң алгачкы Кур'андын түшүрүлүүсү бул Кадыр түндө болгон экен. Бул үммөттүн жашоосу, өмүрү аябай кыска болгону менен, урматтуу бир тууганым, биздин кылган күнөөлөрүбүз аябай чоң болуп атат. Бирок тилекке каршы, альхамдулилля деп айтабыз, Аллах Тааланын икрамы, Аллах Тааланын мээрими андан да бийик турат экен. Канчалык күнөө кылбайлы, бирок Кудай Таала бизге ошончолук мээрим төгөт. Кудай Таала ошончолук бизге тооба эшиктерин ачып койгон. Ошолордун эң чоңу Кудай Тааланын бизге жиберген эң жакшылыгы бул албетте Кадыр түн экен. Кадыр түн демекчи, Алла Таала эмне деп атат бул жерде? 83 жылдык бир өмүрдү бир түндүн ичине киргизип койгон ушундай бир таң калыштуу нерсе. 1000 айдан да жакшыраак болгон бул берекелүү бир түн жөнүндө айтып атат. Бул жерде Алла Таала 1000 саат же 1000 күн же 1000 жума деген жок, 1000 айдан ашык, 1000 айдан да жакшыраак деп атат. Бул 83 жылдык бир өмүр экен. Инзал, Кур'андын инзал, мындайча айтканда түшүрүлүшү бул Бараат кечесинде Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Хамим вал китабу мубин инна анзалнаху фи лейлатин мубарака. Биз ушул мубарак бир кечеде, түндө биз Кур'анды түшүрдүк деген экен. Бул Кур'андын инзал болуусу. Биздин 7 кабат асмандан биздин асманга түшүүсү бул Бараат кечесинде болгон экен дагы. Кадыр түндөн баштап бул танзил жана нузул деп коет арабча. Кур'андын акырын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Жабраил периште аркылуу келе баштагандыгы бул Кадыр түндө башталган экен. Кудай Таала ушул Кадыр түнгө аябай маани берген бир түн болгондуктан биз да буга маани беришибиз керек экен. Урматтуу бир тууганым, мисалы калганда сиздин аябай бир жакшы көргөн, сиз бир маани берген бир күнүңүз болот чыгар. Демейде биз балким туулган күндү бир белгилөөнү аябай маани беришибиз мүмкүн, туулган күнүбүздү, же болбосо биз эң биринчи ата болгондогу балабыздын туулган күнүнө маани беришибиз мүмкүн. Эгер сенин ошол маани берип аткан күнүңө сенин эң жакын адамың, балким аялың, балким күйөөң, балким же бир жакын бир тууганың ал күнгө маани бербей койсо, сен кандай абалда каласың? Ошо сыяктуу эле Алла субхана ва таала дагы бул Кадыр түнгө ушунчалык маани бергендиктен, демейде ар бир жакшылык үчүн бир башка күндөрдө бир жакшылыкка 10 сооп дей турган болсо, Рамазан ичинде бир жакшылыкка 1000 соопко чыгат экен. Кадыр түн болгон эң акыркы күндөрү 10 000ден 30 000ге көтөрүлөт дейт. Урматтуу бир тууганым, карасаңыз,
Кудай Таалам ушунчалык көңүл бургандыктан, маани бергендиктен кадыр түндөрү эң жакшылык кылган адамга бир жакшылыгына 30.000 сооп берем деген маани берген күнүнө биз маани бербесек, кадыр түнүбүз демейдеги эле бир түн сыяктуу эле өтүп кетет. Ошон үчүн келиңиз кадыр түнгө бир маани бергенге аракет кылалы. Эмне үчүн маани беришибиз керек экен? Себеби кадыр түндө Кур'ан түшүрүлгөн түн экен. Эми кадыр түн албетте бул бир күндө же бир түндө кармап ала турган бир жакшылык эмес. Кадыр түнгө жетиш үчүн биз баштан бери даярдык көрүшүбүз керек экен. Кадыр түн бул ошол бир мисалы үчүн бир кесенин же бир стаканга суу аябай толуп туруп, бир тамчы суунун түшүшү ошол кеседеги суунун ташышына себеп болгон сыяктуу эле кадыр түндөгү дагы ошол бир маанилүү нерсе баштан бери, балким биз 20 күндөн бери, орозонун башынан бери орозо кармап келаткандыгыбыз ушул кадыр түнгө даярдык. Орозо кармап элетин болбостон, балким жарым түндө туруп, сухурга, саарлыкка турган кезде убакыттан пайдалана коеюн деп туруп, эртерээк шашып ушуп, тахажжуд намазын окугандыгыбыз, күнүнө тахажжуд намазын окуп, колубузду асмандарга жайып, Кудай Таалада жалынып жалбарып сураганыбыз бул өзүнчө дагы бир даярдык. Кечке маал ооз ачылганга чейин тамагыбыздын кургап, курсагыбыз ачып, суусап турган кездеги Кудай Таалага жалынып дуба кылганыбыз бул өзүнчө бир даярдык экен. Ошентип отуруп, урматтуу бир тууганым, кадыр түнгө биз аябай толук кандуу бир даярдык менен келатат экенбиз. Демек, даярдык болбогон жүрөккө Кудай Таала кирбейт деген сыяктуу, даярдык болбогон нерсеге биз кадыр түндү дагы киргизе албайт экенбиз. Ошон үчүн биз, урматтуу бир тууганым, айдын башынан бери кадыр түнгө даярдалып келатабыз экен. Эми кадыр түн көпчүлүк аалымдардын изилдөөсү боюнча 27 түнгө токтолгон. Бул мындайча айтканда занны гаалип деп коет, көпчүлүк адамдардын пикири боюнча. Албетте, кадыр түндү Аллах Таала эмне үчүн ошол жашырып койгонунан бир аябай хикматы бар, жакшылыгы бар. Себеби дегенде, Аллах Субханала Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кадыр түндүн кайсы убакытта экени так билдирилген экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай бир минбарга чыгып, элдин көзүнчө кадыр түнүн кайсы убакытта экендигин айтайын деп турган кезде, эки сахабанын бири-бири менен болгон мындай аябай ызы чуу болуп мушташып кеткендиги же жаман бир талаш тартышка түшкөндүгү пайгамбарыбыздын аябай зээнин кейитип, кадыр түнүнүн кайсы убакта болушун айтуусун унуттуруп койгон экен. Бул деген нерсе Аллах Таала кулдарынын бири-бири менен болгон талаш тартышуусу же болбосо жаман күмөндө калуусу же бөлүнүп жарылуусун керек болсо ушунчалык бир жогору баалайт дейт. Ошол себептен кандай эле кадыр түндү Алла Таала пайгамбарыбызга унуттуруп койгон сыяктуу эле Кудай Таала дагы бизге, адамдарга жиберип аткан жакшылыктарын кесип эмне кылат экен, жок кылат экен. Акыркы убакта, мисалы үчүн эң акыркы узун жылдардын ичинде эмне үчүн мусулмандар өнүкпөй атабыз? Эмне үчүн мусулман мамлекеттери өнүгүүсүдөн артта калып атабыз? Мунун дагы бир себеби ушул эки сахабанын урушуп кеткендеги Алла Таала пайгамбарыбызга кадыр түнүнүн кайсы убакытта экендигин унуттуртуп койгон сыяктуу эле Аллах Тааланын инаяты, Аллах Тааланын жардамы бизге келүүдөн биз махрум калып атабыз. Биздин ошо бири-бирибизге болгон көз караштарыбыз, жаман пикирлерибиз, бөлүнүп жарылууларыбыз, керек болсо айыл болуп, көчө болуп, район болуп, область болуп, керек болсо башка бир мусулманды менден сен төмөнсүң деп туруп, ошолорду тоготпой аткандыбыз, ошолорду кемсинтип аткандыбыз Кудай Тааланын бизге келип аткан жакшылыктарынын баарын кесип коет экен. Эмне үчүн Кудай Таала ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошол сахабалар сураган экен да, кайсы убакыттарда биз кадыр түндү издейбиз дегенде, эң акыркы 10 күндүктө деген экен. Бирок эң акыркы 10 күндүктөн дагы бир мындай жиптин учун бербейсиңби, Аллахтын элчиси, биз кайсы убакытта көбүрөөк ошол кадыр түндү издейли деген кезде, эң акыркы 10 күндүктүн так күндөрү болгон. Мындайча айтканда, балким 21, 23, 25, 27, 29 күндөрү кадыр түндү издегиле деген экен. Ошол себептен эмне үчүн 27-сине келип такалды? Ибн Аббас радыйаллаху анху бул Кур'ан илиминин мырзасы деп аталган пайгамбарыбыздын эң жакын туугандарынан Ибн Аббас радыйаллаху анху айткан экен, кадыр түн, кадыр сүрөсү, Лайлатул Кадыр сүрөсү 30 келимеден турат экен, 30 сөздөн турат дептир. Ушул 30 келименин ичинде эң аягында саламун хия хатта матла'ил фажр деп бүтөт. Саламун хия. Хия деген сөз ушул кадыр түнгө бара турган сөз болгондуктан, ушул 27-чи сөз болуп, 27-чи очередь кезекте келгендиктен, кадыр түнгө ошол 27-чи түнгө
Көп ғалымдар ушул Ибн Аббас радиаллаху анхунун хадиси аркылуу ушул 27 күнгө иттифак болушкан экен. Эми аятта келет: «Инна анзалнаху фи лейлатил кадр». Биз албетте Куранды ушул Кадыр түнү түшүрдүк. «Ва ма адрака ма лейлатил кадр» деген аят бар, экинчи аяты. Пайгамбар саллаллаху алейхи кетип атат: «Сен бул Кадыр түнүнүн эмне экенин билбейсиңби?» Ey Muhammed, bu Peygamberimize hayırlı odat. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Kadir tündün emne ekenin sen bilbeysin dep atat. Elbette Kadir tündün emne ekenin biz bilbeybiz. Biroq Allah Taala bul Kadir tündün emne ekenine ушунчалык көңүл бургандыктан Кадыр түндө мен силерге Куран түшүрүп атпаймынбы деп атат. Демек, урматтуу бир тууганым, бул Кадыр түндө Курандын түшүшлүгү, Курандын бизге Куран китеп болуп келүүсү Алла Таала, Алла Субханаху ва Таала өзү менен бизди мухатап кылып, өзү менен бизди мындай сүйлөшкөнгө чакырып аткандыктан, бул биздин адамдын жаратылуусундагы, адамдын жаралуусу эң чоң тема болгондуктан, андан кийинки экинчи бул маанилүү болгон маселе Курандын түшүшү, Кудай Таала менен болгон биздин сүйлөшүүбүз экен. Абу Бакр ас-Сыдык радиаллаху анху ушундай бир Сыдык деген атка, Сыдык деген бир наамга конгондугунун себеби дагы бул Курандын урматынан болгон экен. Абу Бакр ас-Сыдык Куранга ушунчалык маани бергендиктен, керек болсо Абу Бакр радиаллаху анхуну аалымдардын айтышы боюнча Абу Кухафанын баласы болгон жерден Сыдык деген наамга которуп койгон. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху аябай намыстуулук менен ушундай бир эр жүрөктүүлүк деген анын өзгөрүлбөгөн карманган бир принцип болгондуктан, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды бул Умар радиаллаху анху өлтүрөм деп кетип аткан жеринен өзү тирилди дейт. Өлтүрөм деп кетип аткан жеринен бул өзүнүн бир тууган карындашы Фатима деген карындашынын үйүнө барып, анын да мусулман болгондугу жөнүндө кабар алып, үйүнө барган кезде Хабаб ибн Арат деген пайгамбарыбыздын эң жакын шакирти, улуу сахабалардан Таха сүрөсүн окуп аткан жерден Умар радиаллаху анху өзү толук кандуу тирилүүгө келген. Пайгамбарды өлтүрөм деп кетип аткан жерден өзү тирилген мындай айтканда. Ошентип Умарды үммөттүн Аль-Фарук деген ысымга, же болбосо адилеттүү Умар деген ысымга ушул Куран алып келип койду дейт. Ошондой эле Усман радиаллаху анху сахабалардын ичинен эң бир күчтүү сахабалардан 3-чү халифа болгон Усман, периштелер андан уялат деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Усман радиаллаху анху ушунчалык уяттуу, ушунчалык намыстуу адам экендигине бул дагы Курандын бир себепкер болгондугу. Ошол эле убакта 4-чү халифа эң жаш мусулман болгон 10 жашында Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алып келген Кураны менен таанышып, 23 жашында өзүнүн жашоосун тобокелге салып, пайгамбарыбызды бүтүндөй ошол коомдун ар бир уруудан бирден жигит чыгып, пайгамбарыбызды ортодо өлтүрөбүз деп атканда, пайгамбарыбыздын ордуна өзүн тобокелге салып, жашоосун тобокелге салып, пайгамбардын төшөгүнө жатып берген Али радиаллаху анху 23 жашында болгон. Алини ушунчалык деңгээлге көтөргөн бул Куран болгон дейт албетте. Куран, урматтуу бир туугандар, адамдардын жашоосун, тагдырын өзгөртө турган бир китеп. Куран ушул Кадыр түнүнө түшүрүлгөн. Ханзала ибн Абу Амр деген улуу сахабалардан муну Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Гаслатул Малаика деген да наам берген экен. Периштелер бул адамды гусул кылды, жуундурду деген экен. Бул Ханзала радиаллаху анху албетте үйлөнгөн күндөрүнүн эң алгачкы күнүндө Ухуд согушу ортодо чыгат, Ухуд согушуна даярдык болуп калат. Балким эң алгачкы үйлөнгөн күндөрүндө Ханзала ушундай бир кыйкырык келет дейт, Ухудка кеттик, согушка кеттик, даярдангыла дегенде, Ханзала радиаллаху анху жуунбастан, гусул кылбастан туруп кеткен экен. Кийин муну Ухуд тоосунда, Ухуд согушунда каза болуп шейит кеткенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Гаслатул Малаика Ханзаланы ушундай күмүштөн болгон дагаралар менен, кумгандар менен периштелер келип гусул кылып кетти деген экен. Сахабалар чуркап барып Ханзаланын өлгөн жасат денесин караса, жаңы жуулган, чачтары сууланган абалда көрүптүр. Демек, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул гайыптан периштелердин келип Ханзаланы жууп аткандыгын көрүп кабар бергендигинен, бул Ханзала бул деңгээлге, бул ушундай бир мартабага албетте Куран аркылуу жетти дейт. Урматтуу бир тууганым, келиңиз Куранга мындай айтканда эң үңүлүп, Куран жөнүндө, Куран окуй турган, же болбосо Курандын маанилерин биле турган убакыт мынакей азыр келип жетти.
Эми урматтуу бир тууганым, Кадыр түн бул эмне болгон түн? Кадыр түндө биз кандай дуа кылышыбыз керек экен деген суроого албетте Кадыр түндө жүрөгүңүздөн чын ыхласыңыз менен кандай бир ушундай бир э, керек болсо ушундай көктү тешип өтө турган бир дубалар боло турган болсо, чын ыхлас менен кылына турган дубалар болсо, булардын баары кабыл болунат деген экен. Бирок бир гана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Аиша энебиз, Аиша радыйаллаху анха баардык мусулмандардын энеси болгон пайгамбардын аялы Аиша энебизден айтылган хадис бар экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сураптыр: Я Расулаллах, эй Аллахтын элчиси, мен Кадыр түнгө жетсем, мен кандай дуа кылайын деген экен. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: Аллахумма иннака афуун каримун тухиббул аффа фаъфу анни. Эй Кудай таалам, сен ушундай афу, кечиримдүү, карим, керемет затсың. Тухиббул аффа фаъфу анни. Сен аябай кечиргенди жакшы көрөсүң, менин күнөөлөрүмдүн баарын кечиргин деп дуа кылгын деген экен. Демек, урматтуу бир тууганым, бул дуа бүтүндөй күнөөлөрдү кечириле турган дуа. Ушул дуаны кыргызчасын болсо да жаттап алалы. Кыргызчасы: Аллахым, сен кечирүүчү керемет затсың. Кечирүүнү жакшы көрөсүң, менин күнөөлөрүмдү кечиргин. Эми урматтуу бир туугандарым, Аллахтын астында биздин күнөөлөрүбүз кечирилет. Кудай таала кандай күнөөң болсо кечирем деген, ошол кечирилүүчү күнөөлөр үчкө бөлүнөт экен. Чоң аалымдардын айтышы боюнча, эң биринчиси махшар майданына элдин баары тирилип, чогулуп, жан кайрадан берилген кезде адамдардын көзүнө биздин кылган күнөөлөрүбүз бүт көрүнөт экен. Көрүнүп, адамдар сенин бул дүйнөдө кылган күнөөлөрүң баарын карап турат экен, көрөт экен. Бирок ушул күнөөлөр баары кечирилип кетет экен. Бул биринчиси. Экинчиси, күнөөлөрүбүз ошол махшар майданында кайра эле күнөөлөрүбүз астыбызга келет. Сен көрөсүң кылган күнөөлөрүңдү, бирок адамдар ага маани бербейт экен. Бул андан да жакшыраак экен да, эч ким маани бербейт, сен кылган күнөөлөрүң бир гана сага көрүнөт. Бирок Кудай таала ошол күнөөлөрдүн баарын кечирип, кайрадан бейишке киргизет экен. Үчүнчүсү дейт, Аллах таала ал күнөөлөрдү сага дагы керек болсо ар дайым эки жагыбызда жазып аткан периштелерге да унуттуруп коет экен. Устаздардын айтышы боюнча, афу деген сөз мына ушул экен. Күнөөлөрдү кечиргенде дагы эч кандай анын изи калбастан, керек болсо ошолор жазып аткан периштелерге да калтырып көрсөтпөстөн же унуттуртуп коет экен Аллах таала. Кудай таалам баарыбызды ушундай бир унуттурткан күнөөлөрүбүздү унуттурткан күнөөлөрдөн кылсын, күнөөлөрүбүздү ошол унуттуруп кечире турган күнөөлөрдөн кылсын. Албетте бул үчүн биз жалынып жалбарып, көктү тешип ийе турганчалык деңгээлде самимий, керек болсо ошончолук берилүү менен дуа кылышыбыз керек экен. Урматтуу бир тууганым, келиңиз Кадыр түндү ушундай бир жакшы деңгээлде өткөргөндү Кудай таалам насип кылган болсун. Баарыңыздардын туткан орозоңуздар кабыл болсун, кылган ибадаттарыңыздар кабыл болсун. Кудай таалам күнөөлөрүбүздүн баарын кечирген, ошол эле убакта эмки жылкы, келерки жылкы Рамазан айына жеткирген адамдар менен чогуу кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.